10. bölüm. Boğurdaşlar, İsrail elinin kutkarılışın uşunçalık eňsep, bul jönünde Kudayga jalınıp sıyınıp jatam. Alardın Kudayga jagууga büt ditin koygondoruna men gübömün. Birok buga kantip jetişүүnü alar bilişken jok. Adamların aktalışına Kuday kanday jol sızıp koygonun bilişpegen alar, buga öz jolu menen jetүүgө dalalattanıp, anın belgilegen aktalуу jol jobosuna baş iýbey gelүүдө. Özüne işengen ar kimdi Kuday aldında ak kılış üçün Maşayak Torat mıyzamın atkarуу talabın joyup taştadı. Torat mıyzamın atkarıp aktalуу jönündө Musa mınday жазган. Mıyzamdın jol jobolorun atkargan adam alar arkılуу ömürgө ee bolot. Al emi işenim arkılуу aktalуу jönündö tömönkülөр жазылган. Özüңdön gökkө kim çıkmak ele? Başkaça aytkanda, Maşayakты жерге kim alıp gelmek ele? Dep surabay ele koy. Жердin tüpkürüne kim düşmek ele? Başkaça aytkanda, Maşayakты ölgöndөрдөн kim alıp gelmek ele? Dep suroonun da kajeti jok. Bul tuuralуу ıyık жазууда мындай делген. Kudaydın sözü janыңda, oğuzуңда жана дилиңде. Bul söz biz jarı alıp жүргөн işenim jönündögü kabar. Başkaça aytkanda, Ыйсанын эге экенин мойнуңа алып, дилиңден Кудай аны өлгөндөн тирилткенине ишенсең, куткарыласың. Анткени дилинен ишенген адам акталат. Оозу менен ачык айтып, моюндаган адам куткарылат. Ыйык жазуу айткандай, ага таянган адамдардын бири да уят болбойт. Бул иудейлерге да, иудей эместерге да тийиштүү. Бардыгынын эгеси бир. Өзүнө кайрылгандардын баарына ал ак батасын мол берет. Анткени жазылгандай, эге биздин ысмын чакыргандын ар бири куткарылат. Бирок ага ишенбегендер анын ысмын кантип чакырышат? Ал жөнүндө укпагандар ага кантип ишенишет? Кабар алып келген бирөө болбосо кантип угушат? Жиберген эч ким жок болсо кантип кабар жеткиришет? Ыйык жазууда мындай деп жазылган. Жакшы кабар таратылып жатканын көрүп турсаң, кандай сонун бул өзү. Бирок жакшы кабарды баары эле кабыл албады. Бул тууралуу Ишая пайгамбар бизден уккан кабарга эгем кимдер ишенди деген экен. Ошентип ишеним кабар угуудан, кабар угуунун өзү болсо Машаяктын жакшы кабарын жар салуудан келет. Анда мындай собол таштайын. Еврейлер эмне, кабарды укпай калышты беле? Албетте, угушкан. Анткени жазылып тургандай, үндөрү жер жүзүнө жаңырганда, сөздөрү жетти дүйнө четтерине. Дагы да сурайын. Эмне айтылганын Исраил түшүнбөй калды беле? Муса буга биринчи болуп жооп берген. Эл болбогон калк менен кызгантамын силерди. Акылы жок эл менен кыжырлантам силерди. Ишая болсо тайманбай андан да ачык айтат. Мени издеп көрбөгөн элдер мени табышты. Мени сурап көрбөгөн элдерге мен көрүндүм. Исраил туурасында болсо ал мындай дейт. Bir gün geçke güttüm, sozup kolumdu. Tilim albay, karşı çıkkan elimdi.